Көргөзмөдө тамак аш түрлөрү, кайра иштетүүчү жабдуулар жана айыл чарба шаймандары коюлган. Катышуучулардын башкы максаты ЯИП алкагында байланышты бекемдөө. Данная выставка помогает нашим сельхозпроизводителям. Көргөзмө айыл чарба тармагындагы өндүрүүчүлөргө бири-бири менен таанышып, алака түзүп, өнөктөш табууга жардам берет. Ишкерлерге биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өбөлгө түзүп жатабыз. Бул аракеттин баары экономиканы чыңдоого, биримдиктин алкагындагы эркин соода жүгүртүүгө жол ачат. Ар бир өлкө жетишкендиктери менен келген. Кыргызстан экологиялык таза продукцияларын тартуулады. Ишкерлер экспортко чыгууга жол издөөдө. ЕАЭСтин талабына ылайык келе тургандай, талаптарга ылайык келе тургандай нормативтерди изилдегени келдик биринчиден. Экинчиден, ошол жактагы биздин өнөктөштөр менен контракт түзүп, ошол жакка бир 20 тоннабы, 30 тоннабы, 50 тоннага чейин ушу өзүбүздүн кымыз продукцияларын сатууга контракт түзгөнү келдик. Россия менен Казакстан айыл чарба техникаларын көрсөтүштү. Бул жер иштетүүчүлөр үчүн машина трактор чыгарган компаниялар менен түз келишим түзүүгө шарт түзөт. Буга компания өкүлдөрү дагы кызыктар. Көргөзмөгө жаңы үлгүдөгү техникалар коюлган. Мисалы үчүн 89 аттын күчү бар Беларусь трактору айыл чарба тармагында кеңири колдонулат. Бул техниканын түрү буга чейин Минск заводунда өндүрүлүп келсе, жакын аралыктан бери Казакстанда курала баштаган. Казак тарап форумдун алкагында өтүп жаткан көргөзмөдө өзүлөрүнүн продукцияларын сунуштап, жаңы алака байланышты түзүүгө аракеттенүүдө. Такие выставки именно для... Мындай иш-чаранын жакшы жактары көп. Жер иштетүүчүлөр жаңы техникалар менен таанышып, мүмкүнчүлүктөрүн, баасын көрүп сатып алса болот. Бизден түз алса базар баасынан арзанга айланат. Бул көргөзмө ири чарбалар менен кызматташууга шарт түзүп берүүдө. Евразиялык экономикалык биримдигинин алкагында абдан жакшы иш-чаралар өтүп турат. Эл бул журнал бетинен техниканы көрбөстөн ушул жерден келип толук маалымат алып, көрүп, кандай аттын күчү, эмне иштерди кылса болот. Артында да байкасаңыз шаймандар менен турат да. Бул абдан чын айтканда алыскы жолдо жакындата турган нерсе деп айтсак болот да. Көргөзмөгө 50ден ашык компания катышты. Бул Евразиялык экономикалык форумдун алкагында маанилүү иш-чаранын бир бөлүгү. Бул жерде мына техника, трактор, сельхоз багытында, мал чарба багытында бүгүнкү күндө мындай бир чоң выставка болуп жатат. Бул жерден дагы өзгөчө бир контракттарды түзүп, мен ойлойм келечекте мамлекетибизге фабрика, заводдорду куруп, жаңы жумушчу орундарды ачып, мамлекетибизди өнүгүп өсүшүнө бир чоң салым болот деген ойдобуз. Иш-чарада боз үйлөр тигилип, кыргыз элинин маданиятын, үрп-адатын даңгазалоо максатында кол өнөрчүлөрдөн буюмдар сунушталды. Уланбек Тиканбаев, Азамат Кыдыртоктоев, Ала Тоо 24.